Саламатсыңарбы достор, кутмандуу таңыңар менен. Саламатсыңарбы, жакшы эс алып, жакшы турдуңарбы? Окуу куралдарын алып телефонду карайбыз. Кыргыз тили сабагы. Кыргыз тилден жаңы тема менен таанышабыз. Жаңы тема. Кыска жана созулма үндүүлөр. Сулуу катасыз жазгыла. Кыска үндүүлөр 8ге бөлүнөт. А, Э, О, Ö, У, Ü, I, I. Ал эми созулма үндүүлөр А, Э, О, Ö, У, Ü. Созулма үндүүлөр 6. 53-чү көнүгү хандарбыз жомогунун уландысын окуйбуз. Аларды табалагысы келген хандарбыз тең ортого тактысын койдуруп, ага отурду да көкүрөгүн көтөрүп: "Эй, мээси жоктор, чуулдабай тынчтанып угуп алгыла. Силерди багыш үчүн кетмен чаап, арык казыш керек. Куртуңарды терип, дары чачыш керек. Түбүңөрдү жумшартып, чөбүңөрдү отош керек. Ошонун бардыгын кара жумуш деп коет. А кара жумушту ким жасайт? Дыйкан жасайт. Өзүңөр шайлаган мени хандарбыз дейт. Мындан ары ар кимиңер өзүңөрдүн жаныңарды багасыңар. Эгерде кимде ким ушундай суроолорду берип тынчымды алса, ошол замат башын кыя чабам" деп каарданды. Сөздүк менен таанышып алгыла. Табалоо ушулдуңду, көкүрөгүн көтөрүү, мактануу, чоңсунуу. Сөздүктөрдү жаттап алгыла балдар. 54-чү көнүгү кыска жана созулма үндүүлөр. Кыска жана созулма үндүүлөрдү 2 сапка бөлүп жазабыз. Сулуу катасыз жазгыла балдар. Сулуу катасыз жазган балдар азаматсыңар. Эми балдар, андан кийинки көнүгүнү карайбыз. 55-чү көнүгү. Жак, жак, тан, тан, мара, мара, сулуу, сулуу. Эмнени байкадыңар? Сөздөрдүн маанилери бирдейби? Сүйлөмдөрдү түзгүлө. 56-чы көнүгү. Кашадагы үндүү табыштарды боштуктарга бирден коюп жазгыла. Кандай сөздөр пайда болду? Маанилерин түшүндүргүлө. Сабак түшүнүктүү болгон болсо балдар, саламатта калгыла. Саламатта калгыла достор.